Assalamu alaikum, hurmatly musulmon tug'anlar, hurmatly mekendештер. Mana bugungi kundagi Жақсылыққа bir qadam qo'l Qayırlı fondunun Qayırlıuluk iş sapары Ноқат районуна караштуу Өсөр айылынын тургуну Хабибуллаев Бекмамат агабызга болмокчу, ошонун үйүнө болмокчу. Мына будан bir айча мурун элге кайрылууларды жасап, элдерге марафон өткөрүп, ушу muhtaç mekendештерибиз менен кайрымдуу мекендештерибиздин muhtaç mekendештерибиздин үнүн кайрымдуу мекендештерибизге узганга бир ортодо татыктуу көпүрө болуу максатында түптөлүп, мына азыркы күндө аз болсо да ушу кайгынын көз жашын, кубанычтын көз жашын айлантканга аракет кылып жүрөбүз иншалла. Мына Алла тааланын колдоосу менен азыркы күндөгү Хабибуллаев Бекмамат агабыз азыр Индия өлкөсүндө, азыр 2-3 күнүн ичинде Кудай кааласа операция оорусуна байланыштуу операцияга кирип, пересадка кылдырмакчы. Мына ошого байланыштуу биз Бекмамат агабыз кетсе дагы ушу аркасынан аз-маз болсо да каражат жыйналып турса, каражат жетпегенине байланыштуу кичине ушу Жакшылыкка бир кадам коом кайрымдуулук фонду өзү демилге кылып кичине каражат жыйнап, ошо Өсөр айылынын тургуну Хабибуллаев Бекмамат агабызга ушу элдин аманатын ушу өзүнүн дарегине жеткиргенге кетип атабыз иншалла. Жети жарым миллиард адам болсо, ошо 7,5 миллиард адам бир адамды сакайтабыз деп келсе, бирок ол Алла Таала кааламай сайын ол нерсе болбойт. Эгер бир адамды оорутабыз деп 7,5 миллиард адам келип оорутабыз десе дагы, бирок Алла Таала каалабаса ол нерсе болбой турган нерсе. Урматтуу мекендештер, бир гана Алла Тааланын каалоосу менен боло турган нерсе бул нерсе. Эми азыр ушу Хабибуллаев Бекмамат байкебизге бүгүнү дагы 58.225 сом тапшырылган болчу. Азыр дагы ушу эл менен биргеликте элге кайрылуу жасап, азыркы күндөгү каражаты 12.028 сом болгон экен. Ошону мына азыр ол Бекмамат агабыз азыр Индия өлкөсүнө кеткен. Азыркы күндө ошо Индия өлкөсүндө операцияга даярданып атат. Биз дагы ошо бул жактан болсо дагы, ал жактан да бул жактан да кичине аракет кылып, ушу кичине каражат жетпегенине байланыштуу ушу элге кайрылуу жасап марафондорду өткөрүп, азыркы ошо элден жыйналган каражаты 12.028 сом болгон экен эле. Ошону мына ушу сиздердин аманатыңыздар, ушу Бекмамат апасынын абысына тапшырып койсок, мына эже бул элдин аманаты. Ушу 1 сом 10 сом болобу, ушу элдер колуна келишинче салынбашып, мына ушу жыйналган каражат эми. Силерге дагы Аллах ыраазы болсун. Ошо балабыз дагы сен айтмакчы, бул доктор дагы шипасын берсин, Аллахым нарактан дагы шипасын берсин, ооругандардын баардыгына шипа берсин. Биз дагы эмнеден Кудайдан тилеп, Аллахымдан тилеп отурабыз. Өмүрбек жакшы болуп калгын, сени күтөбүз. Эсен аман операциядан чыгып, үй бүлөңө келип, акар-чакар болуп, эмнеде жакшы эл катары жүрүшүңдү Аллахтан тилейбиз. Силерге дагы Аллахым ыраазы болсун. Канчалык жакшылык кылсаңар, силердин дагы үйүңөрдө, бала чакаңарга, ушу кыргыз элдин баардык жашаган момун мусулман болобу, башка неме болобу, баардыгы ден соолукта болсун. Анан жакшы иш баштапсыңар. Бул дагы элге чоң 1 сом барса дагы биз жардам деп эстейбиз. Силердин жардамыңар бизге дагы чоң неме күч кубат берет. Мына балдары, чырактай балдары менен биз күтүп атабыз, жакшылыкты күтөбүз. Кудай кааласа, жакшы болуп үйгө келип калса, силер дагы мейман болуп кетесиңер. Аллахым силерге ыраазы болсун, үй бүлөңөр менен тынч болгула, келген кадамыңарга ыраазы болгула. Дагы ушундай жакшылыктарды кыла беришиңерге мен биз ошо тилектешпиз да, бала чакасы менен. Жаштын тилегин берет демекчи, ушу силер Сен дагы айтып кой, рахмат айтып кой. Атам жаш болуп келсин. Сиздерге рахмат. Сен дагы айтканыңыз.
Familiyaga ketdi. Operatsiya oldu. İnşallah жақсы болып кетсін, а? Жақсы болып кетсін. İnşallah Alloh sağ şifası mesekengene dua qilamiz. Amin. Ошо мынау бөдактардын айтканындай Аллахым бардыгыбызга ошо баргандардын бардыгына дагы ушу эл катары өмүрбекке дагы шифа берсин. Аллахым жакшы операциядан чыгып, тынч болуп, жеңил болуп үйгө келип калышсын. Киргиле, чай ичкиле. Айтқаныңыздар келсін. Нан осы